Өкмөт мамлекеттик ММКларды бириктирип, корпорация түзүү маселесин кароодо. Максат бюджет чыгымдарын оптималдаштыруу. Бул тууралуу Жогорку Кеңеште 20-жылдагы бюджеттин долбоорун кароо учурунда вице-премьер Алтынай Өмүрбекова билдирди. Мамлекеттик басылмалардын чыгымдарын азайтуу сунушу менен депутат Дастан Бекешев кайрылган. Анын айтымында ушул жылы 40 миллион пирамидага 5-каналга берилген. Кийинки жылы 10,5 миллион доллар каралган. Ошонун ичинде Кабар агенттигине 22 миллион сом, ЛТР, Мир телеканалдарына 552 миллион сом, журнал, гезиттерге жана коомдук телеканалдарга 80 миллион сом жумшалат экен. Муну кыскартуу керектигин депутат белгилеген. Ал эми өкмөт облустагы гезит телеканалдар оптималдаштырылып, медиа борбор катары түзүлүп жатканын белгиледи. Ал эми Кабар, 5-канал жана башка мамлекеттик ММКлар бир корпорация катары түзүү каралууда. Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкулов июль айында мамлекет республикадагы 34 райондук гезитти каржылоону токтотуу ниетинде экенин айткан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын тергөө башкармалыгынын тергөөчүсү пара алып жаткан жеринен кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. Маалыматка караганда 12 ноябрда министрликтин ички иликтөө кызматына жаран кайрылган. Ал 20 000 сом пара талап кылган. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын кызматкерине чара көрүүнү суранган. Айтымында шектүү анын сот иштерине байланыштуу маселесин оң жагына чечип бермек. Кечээ борбордогу кафелердин биринен тергөөчү пара алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталды. Тергөөчү камакка алынып, тергөө амалдары жүргүзүлө баштады, деп айтылат маалыматта. Кечинде Кыргызстан менен Япон футболчулары беттешип, бирок япондуктар 2-0 эсебинде утуп кетишти. Анткени менен Азиянын 4 жолку чемпиону Япония менен Кыргызстан өлкөсүнүн беттеши кыргыз футболунда тарыхый окуя болгонун сыймык менен белгилегендер арбын. Жеңишти камсыздаган самурайлардын башкы машыктыруучусу Мариасу Хадзиме кыргыз командасы күчтүүлүгүн көргөзгөнүн айтып, жеңиш оңойго турбаганын билдирди. Кыргыз курамасы өзүнүн күчтүү команда экенин көргөзө алды. Оюнчулар техникалык жактан мыкты оюн көргөзүштү. Кыргыз өлкөсү мелдешке катуу даярданат деп күткөм. Мен ойлогондой эле болуптур. Мелдеш оңой болгон жок, деди машыктыруучу. Ал эми япондуктарга утулсак да 5-турдук оюндардан кийин тайпада 2-орунда келе жатабыз. F тайпасында кыргыз курама командасы Бишкекте Япония менен ойносо, Мьянма Тажикстанды кабыл алган. Мьянма өз үйүндө Тажикстанды 4-3 эсебинде утуп алды. Бул жыйынтык менен Япония тайпада 12 упай топтоду. Кыргыз өлкөсү менен Тажикстан 6 упайдан, Мьянма менен Монголияда 3 упай бар.